Ар бир элдин өзүнүн салты, үрп адаты менен гана эмес, өздөрүнө тиешелүү болгон улуттук оюндары менен да айырмаланат. Ал эми Кыргыз элинин улуттук оюндары болуп ордо, тогуз коргол, оромпой, ак чөлмөк, селкинчек, упай жана башка ат оюндарынын түрлөрү эсептелет. Мына ушундай оюндардын бири ордо. Айрым бир маалыматтарга таянсак, бул оюн согуштан калган деп айтылат. Анткени оюн чыдамкайлыкты, этияттыкты, тактыкты, шандагайлыкты, амал-көйлүктү талап кылат. Бүгүн биз мына ушул кыргыз улуттук оюндарынын катарын толуктаган ордо оюнунун тарыхы, ойноо тартиби жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Амансыздарбы? Ордо кыргыздын кылымдан кылымга, муундан муунга өтүп келген коом ичинде жайылтылган оюн. Ордо деген сөздүн өзү эле хандын ортосу дегенди билдирет. Оюндун маңызы ордону ээлик кылуу болуп саналат. Ордо оюну тeel кертен бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн элге жагымдуулугун жоготпой келе жатат. Ордону ойноо эрежелери. Ордо оюнун эки топко бөлүнүп ойнойт. Оюнга 10-20га чейин оюнчу катыша алат. Ордо оюну тапталган түз жерде, көбүнчө кырманда ойнолгон. Ошондой эле кой короодо ойноого да ыңгайлуу. Ордо оюнуна диаметри 14 метр болгон тегерек чийилет. Ордонун борборунун жындамасына хан салынат. Анын айланасында бир оюнчуга 5тен эсептелип, тегерек формада бөгүнөн чүкөлөр түзүлөт. Эгерде мелдешке 20 киши катышса, анда ордого 98 чүкө жана хан салынууга тийиш. Анткени хан 2 чүкөгө эсеп кылынат. Ар бир оюнчуга 2ден же 3төн чүкө салынат. Андан соң ат өкчөлүп, кайсы команданын аты консо, ошол команда оюнду баштайт. Ордону көбүнчө топоздун томпою менен атышкан. Анткени уйдукунан топоз томпою оор жана катуу келет. Кийинчерээк тоо текенин мүйүзүнүн узундугу 8 см, туурасы 6 см, калыңдыгы 2,5 см болгон абалак жасап ордо атышкан. Ордону абалак менен Ысык көл, Нарын, Чүй өрөөнүндө атышса, түштүк облустарда жана Таласта томпой менен гана ойношкон. Жыдымайдын түрлөрү жана тыюу салынган жагдайлар. Чүкөнү борбордон кыйшык атууга болбойт. Ханды атса болот, бирок тооруп алууга болбойт. Артка чыгып кетсе жарабайт. Чүкө чыгып жатканда ойноп жаткан тараптын оюнчулары ичке кирип алса, чийинди басып турса, чүкө сырттан тийип ичке кирсе жыдыйт. Ичтеги оюнчу көрбөй туруп чүкөдөн өтүп кетсе, бир нерсе денесинен ичке түшүп кетсе, сырттагы оюнчу бир нерсени ичке кийирип жиберсе жыдыйт. Ичтен абалакты, чүкөнү 2 алса жыдыйт. Атып жатканда ичте абалак калып калса жыдыйт. Хан же чүкө чийинге илинип калса чыкпайт. Черткен хан сырттагы адамга же башка бир нерсеге тийип, кайра ичке кирсе, эки тарап тең макул болсо, чыкты деп эсептелинет. Хан чүкө сыртка чыгып эч нерсеге тийбей, кайра имерилип ичке кирип кетсе чыкпайт. Тооруганда абалак сыртка чыгып, кайра ичке кирсе жыдыбайт. Чүкө черткенде абалак жерден көтөрүлүп кетсе оюн жыдыйт. Чүкө чыгарып жүргөндө оюнчу чийинди 2 жолу басып алып, бутун оңдосо оюн жыдыйт. Ден соолукту чыңдоодо кыргыздын улуттук оюндарынын мааниси өтө чоң. Негизинен ал оюндарда элдин ой тилеги, үмүтү, кубанычы, өкүнүчү, эрдиги, эркиндиги, теңдикке умтулуусу, адилеттик, акыйкаттык үчүн болгон күрөшүү камтылган. Айталуу ордо оюну жоокерлердин демократиялык доору, мергенчилик элементтерди, элдик педагогиканы жана диний маданиятын калыптандыруу боюнча негизги булак деп да айтууга негиз бар. Анткени бул элементтердин бардыгы мына ушул оюндун жүрүшүндө терең камтылып өтөт.
Чертүү ордо оюнунда жеңишти камсыз кылуу чертмекчинин чеберчилигине байланыштуу. Тоо атканда, кадаганда, тууруганда чүкө чыгып, абалак борборго, ханга, чүкөгө калыс чен жеткендей туруп калса, чертүүгө укук алат. Абалак кырынан туруп калса, жыдыбайт. Калыс ченди ичке түшкөн оюнчунун айтуусу боюнча абалак менен чүкөнүн эң чукул деген тушунан салат. Абалак жылып кетпес үчүн калыс бир колу менен абалакты басып, экинчи колу менен ченди чалат. Чалбай атуу. Чалбай атуу чүкөнү чертип жатып, абалак чүкөгө жетпей калса, оюн жыдыбастан чийиндин сыртына чыгып, буттун башын борборго түздөп, сол колун бооруна алып, чүкөнү кыйшык атып чыгаруу. Чалбай атууда абалак чүкө хандын же башка чүкөлөрдү аралап кетсе, жыдыбайт, каалаган чүкөсүн черте берет. Тарыхы. Ордо түрк тилдүү элдерде орто кылымдардагы уруу төбөлүнүн, кол башчысынын, бектин жана кагандын байтактысы борбору. Ордо көчмө же туруктуу түрдө болгон. Көчмө ордо боз үйдүн же аба ырайынын шартына жараша алтын саймалуу ак чатырдан турган. Коштун ортосундагы ыңгайлуу же бийик жерге тигилген. Мындай ордо аскер жүрүшүндөгү же бир жерден экинчи жерге журт которуудагы ыңгайлуу болгон. Туруктуу ордо согуштук саясий жактан маанилүү шаарларда орун алган. Ордо сөзү борбор маанисин туюндурат. Орто Азиядагы байыркы шаарлардын аталышы. Балык кооздун санжырасында кыргыздардын Сыр дарыясынын жээгине 12 капталуу ордо шаарын кургандыгы. Ошондой эле ал Магдиси боюнча Талас, Чүй сууларына жакын аймакта 12 дарвазалуу ордо шаары жайгашкандыгы. Махмуд Кашкаридеги Баласагуни шаарынын тегерегинде ордо шаары болгондугу эскерилет. Ордо деп аты айтып тургандай, оюн мамлекеттин, жалпы элдин тагдырын чечүүгө чоң жыйындарда, жалпы элдик билармандардын катышуусунда ойнолуп, мамлекеттик маселелерди чечүүдөгү жыйындын оюну болуп саналат. Ордо оюнуна тереңинен маани берип карасак, кыргыз элинин салт санаасы, жашоо турмушу, жоокердин түзүлүшү, согуштук ой жүгүртүү ыкмаларын көрүүгө болот. Те илгертен ата-бабалардан бери ойнолуп келген бул оюн мындан арыда муунда муунга өтүп, баркталып, ойнолуп келе бермекчи.